1 сентябрь бул 1 коңгуроо акбантик жана мугалимдер үчүн көптөгөн гүлдөр. Ал мурдагы Союз өлкөлөрүндө 1984 жылдан бери белгиленип келет. Көптөн күтүлгөн билим күнү Кыргызстанда да чоң даярдык менен өтөт. Мектепке баласынын баштыгын көтөрүшкөн 1 класстын ата-энелери өзгөчө толкунданып алышкан. Алардын жандарында бардыгын жаңы кийген балдары. Бул күн алгачкы жолу мектеп босогосун аттаган 1 класс үчүн ары кубанычтуу, ары жоопкерчиликтүү күн. Бишкектеги номер 80 мектептеги билим айрамынын көркүн мына ушул 1 класска келген моторайган балдар кыздары көркүн ачты. Тамганын баарын билемин, жүздү да санап беремин, аябай окуп үйрөнүп, аткара матенен тилегим. Азамат. Алар бул күнгө даярдаган ырларын айтышып, ал тургай кара жоргонунда бийлеп беришти. Кара жорго бийлеңиз, той десе да койбоңуз, бош жүрөктү шаттыгын дал ушундай тойлоңуз. Келе бербе сыңгайга, мындай шаттуу күн кайда? Билим күнү 1 класска келген окуучулар үчүн 1 коңгуроо, ал эми башка класстын окуучулары жана мугалимдери үчүн жаңы окуу жылынын башталышы. А бирок ар бир мындай майрам салт болуп калган иш-чара менен коштолот. Анын бири 1 класска келген окуучуларга билим ордосунун ачкычын тапшыруу. Номер 80 мектептин билим ачкычын анын директору Амантай Байымбетова майрамды каалоо тилектен кийин 1 класска келген Султан Каныбековго тапшырды. Султанга тапшырып атам. Султан эгерде мектепте аябай тартиптүү болуп жакшы окуса, бүттү бар калган окуучулар ушуну улантып жакшы окуп кетет. Андан соң бүтүрүүчү 11 класстын окуучусу менен билимге алгачкы кадам таштаган 1 класс биригип алгачкы коңгуроо кагышты. Ошентип быйылкы жаңы окуу жылы башталды. 1 класс үчүн окуу дале салт болуп калган тарбиялык саат менен башталды. Мында алар 1 мугалимин куттукташып, өздөрүнүн чакан концерттик программасын тартуулашты. Бишкектеги номер 80 мектепте 500дөн ашык окуучу кыргыз жана орус тилдеринде билим алат. Азыр биздин мектепте мекен шейиттердин балдарын окушат. 7 апрелдин балдары окушат. Анан тышкары муногу төмөнкү жалдагы адаптация борбордун балдары дагы ушу биздин мектепке тартылган. Мектебибиз 17 жылдан бери иштеп жатат бул мектеп. Мектепте 9 билим берүүнүн атилиштиги, жогорку категориядагы 17 мугалим эмгектенет. Мектептин шарты көбүнчө бир сменада окуйбуз. Жаңы окуу жылына мектебибиз жакшынакай даярдык менен келгенбиз, даяр мектебиз. Ошентип 1 сентябрь күздүн алгачкы күнү менен бирге окуу жылы да башталып, бул күнү Кыргызстандын 2200дөн ашык мектеби окуучулар үчүн эшигин ачты. Ордо калаадагы көп мектептер орундун жетишсиздиги, ашыкча толтурулгандыгы менен айырмаланат. Бул болсо орто билим берүү мекемесинин жетишсиздигин түшүндүрөт. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.